Aba достар, bizde таңғы мейман түрме күнінің екінші саатында алғашқы мейман болып келіп отырған Қырғызстанға өзінің сұлулығыменен, шығармасыменен барын арбап алам деп тұрған Ырчайым Азур бүгін бізде қонақта. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Маңайыңыз жақсы ба? Жақсы. Алғашқы сұрауыз өзіні аудиторияны топтап, фанаттарын санын көбейтіш үшін шығармашылықтың терең болып, ал жақтағыда алған шығармалардың маңызы сіз үшін мәнелеу, жол болса сіз бір ғана көздерменен тырс-тырс етті атып өзіме барын топталам деген ойменен жүресіз бе? Негізі бардық жағында, қандай десем, келбет менен дағы бір қанша 30% деп қойсақ болады. Анайын ырдың маңызы 30%, жол болса музыкасы 30%. Бардығы келіп, бір чоң бір энергияны жаратады. Ошон үшін егер бардық қатмардағы ұғычыларды көрман қыл алам, жоқса бағын толып десең, анда ырчы олғаннан кейін сұлулық деле главный емес бұл жақта. Ырдың маңызы главный десем болады. Азыр біраз тілекке қаршы мұрдағы қиын композиторлар жазғандай, қиын ақындар жазған ырлар жоқ. Ошон үшін қандай десем, қолға түшкен ырлар. Самое главное не внешность, а душа да өспей. 30%, 60% болды, қалған 40% нені толықтайыз? 40% бұл әме харизма, улыбка, взгляд, хореография деген. Сізде неден ұлам ырчы олайын деп шештіңіз? Өткен башқа интервьюларында айтып кеткен, спорт етіп кеткен деп. Башқа бір компанияда іштешім, сұлулар конкурсында. Менеджер болшым. Ошол жақтан мелдешке түшкөнсүз. Мелдеш болып. Бір жылдың ішінде өзім атымды қоямын да, өзім деле мындай ырчы олам же мындай жоқ деле болчу. Бирок адам бардын кыла алат деген эмен бар да өзүмчү. Эртең туруп сен судья болуп кетишиң мүмкүн. Же болбосо доктор болуп өзүң ограничение койбошуң керек деген нерсенин доказательствосу да. Сиз өзүңүздүн негизге алган билимиңиз, анан Азур атыңыз бул чыгармачылык псевдонимиңиз болсо керек. Мен билимим бул Кыргыз экономикалык университетинин менеджмент туризм факультетин бүтүргөм. Кесибим боюнча иштеп келгем Турцияда. Анан тыштанга туура келди азыр. Өзүм псевдоним болчу башында. Азыр уже полный документтер которуп өзүм атып. Сиз муну документалдык деңгээлге чыгарып койгонсуз. Демек Азур боюнча. Абдан жакшы азаматсыз. Ал эми сиздин кийинүү образыңыз деген стилиңиз тууралуу бөлүшүп өтсөңүз маалымат. Анткени бир жолу кулак салып калгам, сиз айткансыз, мисалы менде бир контрактка кол койгом депчи, мен ушул гана стиль, ушул гана образ менен сахнага чыгам депчи. Эгерде башкача бир образда чыгып калсам, демек мен контракттын кандайдыр бир пункттарын бузган болом деп ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен контракт боюнча жазылып турат, мисалы үчүн чачтын өңүндагы продюсердин уруксаты жок өзгөрткөнгө болбойт. Анан түзүлгөн образды да өзгөрткөнгө болбойт. Анткени бир образда болушуң керек дейт да. Мен түзгөн образымды өзүм түзгөм. Башында өзүм түзүп, ошо образда келгем. Офиске келип көргөзүп ушул болобу болбойбу деп атыма бүт төп келишти. Анан бирок мен бир дагы ошол чет жактагы ырчыларды же болбосо Кыргызстан ичинен эчкимди туурап, эчкимдин образын алган жокмун. Ошон үчүн ушул образ сактап калалы деп чечкенбиз. Бирок контрактта жазылып турат, ошол эле мындай майда чүйдө штрафтар салынышы мүмкүн, бирок эми анчалык деле катуу эмелер жок. Образыңыздын аталышы барбы? Мисалы Baby Face Look, же болбосо Barbie Look. Билбейм, андай деле айтып атпайм, өзүм даже мындай интернетти карап деле эме кылып көргөн эмесмин. Өзүм эле ушинтип көзүмө линза кийип. Билбейм, линзам эле болбосо мындай өзгөчөлүк деле жок болуш керек менде. Негизи сиз жасалма сулуулукка кандай көз караштасыз? Жасалма сулуулукка мен бардыгын түшүнүү менен карайм. Анткени адамдардын баягы көбүнчө ички дүйнөсү менен сырткы келбетин концентрация болуп турган жакшы да. Если ички дүйнөң менен сырткы келбетиң төп келишпесе, анда адам бактылуу эмес сезет да өзүн. Эгер адам ичинен баягы өзүнө мындай ишенген кыз болсо, мисалы үчүн, эгер келбети ошол өзүнө ишене албаса келбетине, анда ошондой бир жасалма сулуулукту кылып экөөнү төп келиштирсе болот деп ойлойм. Анткени бир жолу өмүр бою өзүң жаман көрүп өткүчөктү, бир жолу өзүңдү өзгөртүп, өмүр бою өзүң сүйүп өткөн жакшы. Сизге провокация мен тараптан
кайсы бир сулуулуктун жүзүңүздөн келбетиңизден оңдолуп же дегиде операцияга баргансызбы? Операцияңыз болуп жаткан Операция туура. кылгансызбы? ооба операцияга баргам. Азыр баягы 20 жылында баары эле бизге доступный болуп калды десем болот. Ошон үчүн баягы ошо контракт эле токтоло кетсек, баягы башында камерага тартып көрдү, бирок кореянка кыздардай чыгып калат. Биздин эмелер баягы иностранецтер болгондуктан баягы европейкаларга көбүрөөк басым жасашат экен. Ошон үчүн кичине европейский внешность дагы кыргыз кызы кылайлы деп ойлошту да. Анан көз ошо сырма жасганга туура келди. Өзүнүкү деле бар болчу. Кичине Демек, жалгыз түр операция кылдыңыз, бул блефаропластика. Блефаропластика. Билип алдым. Туура Негизи жер операция деген мындай мисалы мындай зависимость, ошого көз карандуулукту жаратат деген дагы пикирлерди уккам. Бирөөнү жасаткандан кийин дагы улам кайсы бир жерин кичирейт, кайсы бир жерин чоңойтчу. Кыскасы, ушундай бир негизи ушундай кабыл жокпу? туура жан дүйнөңүздө ушундай бир алмашуулар болуп атабы? Эми баягы бул адамдын өзүнөн десе болот. Анткени эрки күчтүү адам бар, эрки алсыз адам бар. Бул баягы жана тамеки тартып арак ичкен сыяктуу десем деле болот да. Ошол эркиге көз каранды болуп калат. Бирок эгер адам өзүн башкара билсе, бул эч кандай эле оорчулук келтирбейт адамга. Жакын арада сизде пландар болуп атабы? Кандайдыр бир башка бир операциянын түрүн жасатып көрсөмбү деген? Жок, мен өзүм бардык нерсе мага чагат. Ал эми ырды жаздырууда сиз эмнеге көңүл бурасыз? Эң биринчи орунда. Репертуарыңызды ким түзүп берет? Тилекке каршы мен ушу менин кандай десем, правам жок. Ушу ыр тандаганда анткени баягы бул жалгыз бир ырым, H1 деген ырым бар. Ошону эле өзүм жазып, өзүмө тандык, өзүм аны ак кептерди дагы өзүм тандагам. Калган ырларым баардыгы тең баягы продюсер менен менеджерлер тандаган ырларды ырданга туура келет. Мен отказ кыла албайм алардын эметкени. Ошон үчүн менде укук жок тандаган. Демек, кайсы Продюсерыңыз тууралуу анда кыскача маалымат берип өтсөңүз. балким кайсы бир деңгээлде сизди чектеп атат, балким даттанып алсаңыз деле болот. Компаниянын аталышын деле Компания Интеральянс KG. Бул баягы модельный агентство болчу мурун. Кыргызстанда Мисс Кыргызстан өткөрүп жүргөн. Мен да ушул чөйрөдө иштегендиктен баягы биз партнерлор болчубуз. Кийинчерээк ошо мен ырдайм деп чечкендиктен мен аларга предложение кылып калдым. Алар анткени уккам да ушундай шоу бизнеске эме кылсак, балдарды алып эме чыгып көрсөкпү деп. Менен чыгып көргүлө деп мен өзүм предложение башында. Ошентип эле иштеп калып, индустар. Ошо баягы по-любому индийский стилдеринде эме кылып таңгуулашты башында. Бирок баягы кандай десем, отказ кылганга туура келди. Демек сиз Индияга дагы аттанып калышыңыз керек болушу мүмкүн турбайбы? Толук мүмкүн. Мен билбейм, андай ойго деле келбейбиз. Бирок мен Кыргызстанда эле калып, Кыргызстан шоу бизнеси катаал келет дейт. Ал жакка аралашкандагы оңой олтоң иштердин бири эмес. Ошондуктан биз бир гана сизге ийгиликтер каалап өтөлү. Жана өзүңүздүн Азур деген брендиңизди элге жайылтып, элдин колдоосуна ээ болгон жакшы чыгармаларды аткарып жүрүшүңүзгө тилектешпиз. Мүмкүн болсо микрофондук стойкага өтүп бериңиз. Биз сизди тааныштырып өтөлү, сизден бир чыгарма болсун. Чоң рахмат. Хорошо. Кайсы чыгарма? Элесиң деген жаңы чыгарма. Элесиң. Жарайт. Достор, таң атпай бизде сулуулук тууралуу жана сулуулук дүйнөнү арбайт. Мен болсо дагы сиздерди арбап, элдин жүрөгүндө түнөк ала турган ырчы болом деген жакшы ниетин билдирген Азур Элесиң аттуу чыгармасы менен. Каалап коюңуздар. Элесиң сенин жастагы